16 март бул ажайып кооздук Анкарадагы президенттик комплекстин короосу көк асмандын элесин калтырган килем төшөлүп, ардак кароолдагы ага түспөлдөш кийинген байыркы кыргыздардагы көк асаба көтөргөнү белгилүү. Тарыхый аскердик кийимдерди кийген бул жоокерлер Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлерин күтүп жатышат. Анкарадагы эл аралык жыйынга Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандар боюнча бордош, өлкөгө колдоо көрсөтүү жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызматташуусу талкууланат. Ал арада президенттер эстеликке сүрөткө түшчү фото аймакты дагы даярдоо иштери жүрүүдө. Айтор бардык желектер өз ордун тапты. А бирок мында бир кемчилик бар. Аны президенттин сүрөтчүсү дароо байкап оңдоттурду. Ошентип акырындык менен ТМУга мүчө мамлекеттин лидерлери Түркия президентинин комплексинин алдына келе баштады. Аларды Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кортеждин алдынан тосуп алып жатты. Мевлют Чавушоглу президенттерди тосууда эч зериккен жок. Садыр Жапаровдун кортежи келгенче бир чырк эткенге үлгүрдү. Президент Садыр Жапаровду комплекстин ичинен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган жылуу тосуп алды. Жыйын башталганча лидерлер күтүү залында чогулушууда. Ал арада өлкө башы Садыр Жапаровду жакында эле жолугушкан Венгриянын премьер-министри чыдамсыздык менен күтүп жаткандай президентти бекем кучактап учурашты. Бери жакта президент Садыр Жапаровду дагы бир кесиптешип күтүп жатат. Ал Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев өлкө башы менен бейфармал жылуу маанайда пикир алышты. Мындай баарлашуу эки мамлекеттин бир тууган алакасын айгинелейт да, чынбы? Ошентип жыйынды баштоо убактысы да келди. Отурумга бет алган Садыр Жапаров менен ара жолдо ТМУнун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев дагы пикир алышканга үлгүрдү. Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында кризистик кырдаалды жамааттык эскертүү жана болжолдоо механизмин түзүү зарылчылыгын белгиледи. Бул өңүттө түрк тараптын өзгөчө кырдаалдар министрлери аркылуу Түрк мамлекеттер үчүн жаранды коргонуу механизмин түзүү демилгеси кубатталарын кошумчалады.